Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирдик берүүлөрүбүздү сайт беттеринен алынган маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат программасы улантат. Студияда Мырзакан Мамашев. Башкасы бүтүп, бажалар башкарабы? Президент Сооронбай Жээнбековдун депутат кудасы Алярбек Абжалиевдин бир тууган бажасы Кыял Ташполотов Ош областык балдар ооруканасына жетекчи болуп сынаксыз дайындалгандыгы сынга алынды. Буга байланыштуу маалымат каражаттары маселе жаш кадрдын татыктуу же татыксыздыгында эмес, балким ал периштедир, балким ал генийдир. Маселе эрежеде деп жазышты. Кээ бирөөлөр эми башкасы бүтүп, бажалар башкарабы деген суроону кабыргасынан коюшууда. Айтор бул жагы чатак болду эми. Исаев кылычын жерге чапканда. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев экс-президент Алмазбек Атамбаев учурунда парламентке басым жасап, депутаттарды баш ийдирип алууга аракет жасаган деп түшүнөн чочугансы билдирүү жасап, жоо кеткенден кийин кылычыңды жерге чапкан болду. Төө кыядан өткөн соң эми эрдемсип минткен, тигинткен дебестен ушул сөзүн эр болсо учурунда айтса жарашмак. Ушак айткан катындай болуп түштөн кийин артынан сүйлөбөй, оюнда чындыкты айтам деп жатат көрүнөт. Убагында сөз атасын өлтүрбөй айтыш керек болчу. Эми башың менен жер сүзсөңдө айтканың акыйкат болгон күндө да суу кечпейт. Бейшенов бейишке киргендей эйфорияда. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов министрлик кызматта көнө албай дагы деле толкунданып, эйфориядан чыга албай жүргөнүн жанындагылар айтышууда. Кайсыл кагазга эмне деп жооп берерин, келген каттын каягына кантип кол кое тургандыгын билбей катчы кыздар менен кеңешчилерди жүдөтүп атыптыр. Түгүл Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинди тосуп алууда дагы жаш баладай толкунданып, тизелери титиреп, өзүнө өзү ишенбей, чын эле мен ушундай даражага жеттимби деген түпсүз ойго чөмүлүп, эки бети албырып турду. Кантсин жашта мурун кийин министр эмес бир бөлүмдүн жетекчиси болуп да иштебесе, анан асмандан эле министр болуп атса толкунданат да. Шайлоонун камын эртелеп көргөн Турускуловдун короз жүрүшү. Жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын лидери, лидерликти Руслан Казакбаевден мыйзамсыз тартып алгандыгын унута элекпиз. Жыргалбек Турускулов өткөн жуманын аягында Кичи Мекени Жумбал районуна барып, шайлоочулары менен жолугуп келди. Жолдо бара жатып, Кыздар ташуусунун белиндеги жол оңдоп жаткандар менен жолугуп, алар менен сүрөткө түшүп, жол оңдогондор менен учурашып, жолумду уладым деп жазып, Фейсбуктагы баракчасына жүктөдү. Аларга акыл үйрөтүп, жок дегенде ошол жолчуларга абийет ала барып берип койбойбу дедик. Алардын иштеп жатканы боюнча кабары жок болсо, унчукпай эле өтүп кетпейби? Учурашып, акыл үйрөтүп, алар менен түшкөн сүрөттөрүн жайгаштырып, упай топтоо аракетин көрбөй, аны көрүп күлкүбүз келди. Мен барбасам бул жолчулар жол оңдомок эмес деген мааниде кабыл алдык. Эми ал жолчулар Турускулов барса деле, барбаса деле өз иштерин кылат да. Анан жасалып жаткан ишти баса белгилеп, алар менен сүрөткө түшүп, соцсеттерге жарыялагандыгы бакандай лидердин кыла турган ишиби? Бул жагы баягы короз жүрүш болду десек жаңылышпайбыз. Мен кыйкырбасам таң атпайт деген короз жөнүндөгү икаяны унута элек болсоңуз керек. Ал эми жолугушуулары тууралуу ооз толтуруу айта турган деле сөз болбогондугун. Айрым имараттарга барып жолугуп, өкмөт жасап жаткан иштерди барып көрүп кайра келиптир. Кыскача айтканда, Турускуловдун бул кадамы шайлоо жакындаганда элге бир көрүнүү аракети десек болот. Дегенибиз, айрым жердеги жолугушууларда эмки шайлоодо жаштарды колдогула, келечек жаштардыкы, абышкалардын орду бүттү деген тариздеги сөздөрүн айтып, үгүттө өткөндө да жараптыр. Айтор кийинки жылы боло турган шайлоодо Өмүрбек Бабановго кошула албайт. Демек, башка партияга учкашуу аракети баштаган Турускуловдун бул жүрүшү каяка алып барар экен? Суракматов шаар аралап сүрөткө түшпөй, жок дегенде бактарактарды отургузса болбойбу? Алдыга өнүгүүнү ойлосок, жаздын ар бир күнү кымбат. Бишкек мэри Азиз Суракматов шаар кыдырып калгандыгын абдан пиар кылдырып, сүрөткө түшүп, видеого тарттырууну өнөр тутуп алды. Элдин кайсы көйгөйү чечилүүдө, ар ким өз арабасын өзү тартууда. Таң каласың, Суракматов ар бир күндө текке кетирбей, шаарыбызга бактарактарды тигүүгө батыл киришсе, жашылдандыруу жагын жогорку деңгээлде демилгеси болбойт беле. Бишкекте жылына канча бактар курап, баягы жашыл шаарыбыз отолуп, буталып, көзгө да көмсө көрүнө баштады. Тазалыкты сактоо менен мына ушул жагына өзгөчө көңүл бурганыңда
Кийинки мунубуз үчүн эстей турган иш калмакта, туурабы? Тилекке каршы Суракматов иштеп аткандай түр көрсөтөт. Агана жыйынтыгы канча инвестиция келип атат? Жумушчу орундар камсыздалуудабы? Жүрөк жылыткан жооп жок. Мына ушундай маалыматтар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Маалыматтардын маани маңызын 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Сиздер менен Мырзакан Мамашев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.